Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 23 сабак. Үй бүлөдө балдар тарбиясында амал кылуу зарыл болгон 17 эреже деген тема боюнча маалымат аласыздар. Биринчи, үй бүлөдө жылуу мамиле, өз ара урматка негизделген жакшы моралдык психологиялык климат болуусу зарыл. Эгерде салыштырып айтсак, мөмө бак жакшы өсүүсү үчүн жылуу климат талап кылынат. Ошондо бактар гүлдөп, мөмө жемиш берет. Экинчи, үй бүлөдө ар бир бала ата-энелер тарабынан сүйүүгө, камкордукка бөлөнүп, ошол эле учурда талап дагы болушу керек. Өзүнө мээрим, камкордукту сезген баланын акыл эси, психикасы жакшы өсүп, алар да башкаларды сүйүп, камкордук менен жашайт. Мындай балдар ата-энесин да, бир туугандарын да, мекенди да сүйүп, кам көрө билет. Үчүнчү, үй бүлөдө балдар чынчылдык, тууралык, калыстык атмосферасында чоңойсо жакшы болот. Төртүнчү, балдар эркин ойлоого, өз ой пикирин айтууга, өз көз карашын жакшы сөз менен түшүндүрүп, коргоого укуктуу болуусу. Эркин ойлоп, сүйлөй алган балдар өз алдынча болуп өсөт. Өзүнүн пикири, көз карашына ээ болот. Башкалардын да сөзүн, пикирин сыйлап уга билет. Бешинчи, үй бүлөдөгү мамиледе ачкыйкырык, уруп согуу, жемелөө, какшыктоо жана башкалар мүмкүн болсо такыр жок болушу керек. Алтынчы, балдарга мүмкүн, керек, мүмкүн эмес, уят, болот, болбойт деген жана башка каалоолорду зарыл учурда чектеген, багыттаган сөздөрдү түшүнүп, аткара билиши керек. Чындыгында балдардын каалоосу чексиз болот. Аны чектеп үйрөтпөсөк, эртең каалоосунун баарын аткаруучу эгоист адам болуп чоңоет. Жетинчи, үй бүлөдөгү традиция, каада салттар жакшы эмоциялык сезимдер менен коштоосу керек. Мисалы, туулган күн, дем алыш, майрам жана башка учурларда жакшы эмоциялык климатта үй бүлөдөгү мүчөлөр бири-бирин түшүнүү, колдоо, сүйүнүү, капалык кубанычты бөлүшүү, кыйынчылыкты чогуу жеңип, жакшылыкка чогуу жетишүүсү, ошол үчүн чогуу сүйүнүп, бири-бирин кучактап куттуктоо балдарда жакшы сезимталдыкты тарбиялайт. 8. Балада кайсы сапаттарды тарбиялагысы келсе, демек ата-эне биринчи кезекте ошонун үлгүсүн өздөрүндө көрсөтүүсү зарыл. Мисалы, өздөрү чынчыл болуусу, өздөрү билим, маданиятты, эмгекти сүйүүсү керек. 9. Үй бүлөдө жаман адаттардан алыс болуу, жакшы адаттарга көнүгүү. Мисалы, тамеки чекпе, ичимдик ичпе деп коюп, ата-энеси өзү ичимдик ичсе болбойт. Ошондой эле артыкча шаан шөкөт, артыкча жасануу, үй-жайды жасалгалоо, төрөпейилдикке жол бербөө керек. Балдар үй бүлөдө жөнөкөй, жарашыктуу, жупунуу адатты жашоо образында сезүүсү туура болот. 10. Үй бүлөдө балдарды келечекке багыттап тарбиялоо зарыл. Мисалы, балдарга: силер келечекте студент болосуңар, өмүрлүк жолдош, күйөө, келин болосуң, ата-эне, ата уулсуң деп, ошого келечектин талаптарын эске алып, өзүңөрдү өзүңөр даярдагыла деп айтып туруу зарыл. Алысты келечекти айтып тарбиялоо бул өтө маанилүү болуп саналат. Ал балдарды алга сүрөйт. Анда эмесе, урматтуу ата-энелер, бүгүн сиздер үй бүлөдө балдар тарбиясында амал кылуу зарыл болгон 17 эреже деген теманын 10 эрежеси менен тааныша алдыңыздар. Кийинки сабактарда 7 эрежеге токтолом. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.